Жолумдун баары түз эмес экен, жоңоктун баары түш эмес экен, акыры аңдап түшүндүм апа, адамдын баары сиз эмес экен дейт. Биздин ошол ажайып кооз, сулуулукту, ыймандуулукту, тартипти бизге берген апаларыбыздын дагы бир жолу майрам менен куттуктайлы. Ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биздин студияга кайрадан эле жагымдуу жан иргиткен ырлары менен өзгөчө бир коноктор келди. Булар кимдер десеңиздер, жанагы топтордон өзгөчөлөнүп алыстан ат тартып келген апаларыбыз бар. Булар Айнагүл Баякунова Жети Өгүз районунан келип отурат. Тосор апалар тобунун жетекчиси. Кош келиңиз. Эжеке студиядан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Гүлсара Сейдалиева Талаш Шаңы апалар тобунун жетекчиси, Бишкек шаарынан келди. Гүлсара кош келиңиз. Ал эми алыскы Аксы районунан Маулюда Таштанбекова эжекебиз келип отурат. Кут эне апалар тобунун жетекчиси. Кош келиңиздер. Майрамдык маанайлар кандай? Жакшы, буюрса. Айнагүл эжени студиядан көргөнүм өзгөчө кубанычтамын. Айнагүл эжени мен соцсеттерден көрөм да. Фейсбукта Айнагүл эже күндүр түндүр 24 жетип отурасыз, а? Маанайыңыз кандай? Жакшы, аябай жакшы. Тосордон кандай келдиңиз? Буюрса. Жети Өгүздө эмне жаңылык? Бүгүн Жети Өгүздө маанай, элдин маанайы буга чейин кандай болуп атат? Майрамдык маанайлар кандай? Буюрса жакшы. Элдин курсагы ток болсо, көңүлдөрү ачык болсо, элде тынчтык болсо, энелер үчүн баардыгы сонунда. Жакшы, буюрса майрамдык маанай жакшы келатат. Бир күндө 24 саат болсо, канча саат Фейсбукта отурасыз? Кечинде. Кечкисин такая карайм. Кечкисин. Себеп дегенде Гүлсара эже, Маулюда эже менин ар бир чыгарган постторум, ушул 7 каналдан чыккан ар бир жаңылыктарында биздин Айнагүл апа жакшы ой пикирин калтырып, комментарийин жазып отурат да. Мен ушун үчүн апага ыраазычылык билдирем да. Менин ар бир чыккан сүрөтүмө да керек болсо комментарий силер отурат. менен маектешип, силер менен баарлашкандан бери кандайдыр бир өз баламдай болуп калдыңар да силер. Ошон үчүн ушунчалык силердин чыгарып аткан жана Фейсбуктагы интервьюңарды көрүп алып, мен ушундай кубанычтамын дагы. Анан ар бирине лайк баскандан тажабайм. Дагы тажабай баса бериңиз. Менин эркем жолдоштук кайбектесин, айтпас элем начардыгын сезбесем, ичим жаман туз куйгандай ачышып, бирге окуган курбуларды эстесем. Эстен кетпейт ар бир жаштын күлгөн ай, эстен кетпейт тосорумдун түндөр ай, жылындаган жаш өмүрдүн кештери кандай сонун окуучулук күндөр ай. Окусак да бирге окудук шаңданып, жүрсөк дагы бирге жүрдүк шаңданып, аягында турмуш башка, шарт башка, учкан коштой тушту шакай тарады. Убакытыбыз көрүшкөнчө шашабыз, бири ырач, бирибиз ыр жазабыз, кээ бай, кээ бирибиз үйгөтөп, ар кемебиз ар жерде иштеп жаттабыз.
Мавлид эже кош келипсиз, атайын Аксыдан келип отурасыз. Жол кандай экен, кыйналбай эле келип алдыңыздарбы? Анан апалар кандай жатат айылда? Апалар жакшы, баары ысык салам айтышты, чогуу ыраазычылыктарын билдиришти. Буюрса кийинкиде алар да келет. Жок мен барып куттуктап келейин, апалар майрам менен катышып келейин деп келдим. Туура. Сиздерге чоң рахмат, 7 каналдын жамаатына. Биз Мавлида апаны 2025-жылы ошо жайында тааныштык. Мына ушул топто, Кутене тобунда абдан таланттуу апалар көп экен да. Ырдаза ырдайт экен, дарбыз эксе дарбыз эгет экен. Ал жакта өзгөчө апалардын таланттары бар экен. Жана бир апабыз айтып өттү да, биз жаз келди, кетмен күрөк колубузда биз пахта эгебиз, пахта теребиз депчи. Анан биздин Мавлида апалардын топторунда көбү дарбыз эгип бизнес кылышат экен. Анан дарбызды эгип коюп, анан ырга кетишет экен. Берекенин баары ошол жакта да. Айылда. Негизи эле ушул март башталганда эле аялдардын майрамы башталат да. 1-марттан баштап эле анан быйыл орозого туш келип калды. Анан жерлерде апалардын топторунун ичинде айнап эле жайсаңыз, кандай өтүп атат? Айылдарда башталып эле келатабы ушул куттуктоолор, концерттер, иш-чаралар. Айылда эми жагы биздин ажообуз өзү баштаган улуттук уңгу жол деген иш-чара менен айылдарда үзгүлтүксүз болуп атат. Чукулда эле бизде келин үйдүн куту деген иш-чара өттү Барскон айыл өкмөтүндө. Андан кийин дагы мына Чукулда эле дагы улуттук нарк уңгу жол куржуну менен кошо теги биз өттүк өзүбүз. Анда комуздун тарыхы тууралуу, камчынын тарыхы тууралуу, кийинки муундарга кандай биз бере алабыз, ушулардын арткы балдары алып кете алабы же кете албайбы деген мааниде ошонун баарын. Анан атанын орду 3 айыл өкмөттөн тура, 1 айыл өкмөт, Барскон айыл өкмөтү, Тамга, Тосор, Барскон айылдары ошо 3 теманы бөлүп алып, биз ошол жерден жакшынакай бүт райондук аким өзү катышып, иш-чараны жакшынакай өткөрө алып, маанай жакшы буюрса. Жакшы, чындыгында ошол президент жарлыгына ылайык уңгу жол боюнча, улуттук нарк боюнча биздин апаларыбыздын салымы чоң десек болот. Ошол эле баланы бешикке салуу, шоу кезүү, кыргыздын эми көнөргүс салттары көп да. Алардын баарын айтып отурсаң, тизмектеп отурсаң чындыгында көп да. Карынын сөзүн капка сал дейт, ошол апаларыбыздын айткан сөздөрү, кептери, алардын калтырган ошол баягы улуттан калган улуу бир салт саналары биз үчүн абдан керек. Ошондой салт санааны биздин апалар гана алып жүрө алат деп ойлойм. Ошо элечектен баштап, мындай кыргыздын ою чийүү формаларын кийип, көчөдө жүрсө өзгөчө бир сонун көрүнөт го. Анан Кутене тобунда мына ушул көбүнчө элечекти көбүрөөк кийесиздерби же тебет ай башка? Элечекти көбүрөөк кийебиз, элечекке басым кылабыз. Себеби апалар баары аксакал болуп калышканда 70-тен 60-тан арака. Алар тобуз. Эң жашыраак эле мен өзү. Элечекке басымыраак көбүрөөк. Басым кылабыз. Элечекти тиктирүүдө, оротууда азыр эми баягы көйгөй жаралбай деле калса керек, Апаларыбыз топтордо бар. Өздөрү ороп эле, материалдап келип эле. Сиздерде да барбы ошондой? Бизде да бар. Мен өзүм оройм. Өзүңүз ороюсуз, Анакей? Өзүм оройм, өзүм тиген формаларды да. Жакшы. Болгону жалеттерди гана баягы сайма салдырган үчүн аны заказ менен алабыз. Жакшы, мынакей бүгүнкү биздин ушул отурганда сыймыктансак болот экен. Мавлида эжекебиз элечекти оройт экен. Мындай кылыңыз, кийинки эфирде, кийинки 8-мартта Гүлсара эже менен Айгүл эжеге бир элечек ороп келип бериңиз эми. Мага тим эле коюңуз. Мага да бир дорой келесиз. Мага бир калпак теге келиңиз. Бир калпак теге. Мавлида, бүгүн эми сиз жалгыз келдим деп атасыз. Чын эле алыстан келиш кыйын. Кыштын күнү болсо, ашууларда каар азыр, бул жак Бишкек эми жаз болгону менен ашууларда каар да кыш. Анан бүгүн кайыл чарманы ырдап берейин деп көрүүчүлөрдү кубандырасыз. Жаз деген ырын ырдап берейин деп атам. Эми жазга, аялдардын жаз майрамына карата калса ошол ырга даярданып келдим. Бул ырды өзүңүз тандайсызбы же? Өзүм тандайм. Чалыңыз, бала чакаңыз кандай бир апа-ошуларды ырдасаңыз жакшы болот депчи. Аларга дагы айтам, мына болобу десем болот. Алар менен да макулдашам. Шайрапаларда кеңешип, мен ушул ырдасам болобу деп сурап ырдайм.
бири-бирибизге ошентип көмөк беребиз. Чындыгында жаз келип ажайып кооз сулуулукту даңазалаган алгачкы эле жаздын бир майрамдарынын бири бул 8 март айымдардын майрамы. Андан кийин мынакей Нооруз майрамыбыз келет а. Негизи эле жаз келгенден кийин жаз жарыш күз көч деп коет. Андан кийин аракы тиричилик башталып, жашоо, турмуш кадимки нугуна түшүү уланат эмеспи? Ошондой жаздын ажайып бир кооз күндөрүндө биздин Мавлида эжекебиз жаз деген чыгармасын арнап келген экен. Бул чыгарма менин билишимче Канике Эралиевага таандык. Ошондуктан ушул чыгарманы угалы кабыл алыңыздар.
Айнагүл апабыз бир өзгөчө жоош адамдай көрүнөсүз да. Бала кезиңизден ушундай жоош болдуңузбу же кийин ырдагандан кийин жоош болдуңузбу? Бара жаш өткөндө жошуйт экенсиң да. Болбосо рас эле болчубуз. Кызыктуу окуялар болду бала кезде, кийин эле ушу топту түзгөндөн кийин? Эми бала кезде баягы кичинедеги мен эң неметкенде тиги айтып берсем өзүм эки эле кыз болчубуз. Эжекем экөөбүз тиги атамда ата энем бир лента алып келсе, мына мооройуп көңдөңөн лента алып келсе, ушуну мындай тең тептең бүктөй албай, бири узун, бири кыска болуп калса, ошол эжеме ыра көрбөй кезген такыр боюмдан кетпейт да. Анан эми апаларда деле тиги болот, буюрса бири ыкка түшүп калдык деп айта алам. Бирикка түштүк, далайлы кыйынчылыктар болду. Ар биринин үйүнө барат экенсиң, давай келгиңдеки үйүнө жакшы ырдаган апаларды чакырганга аракет кылат экенсиң. Кээ бирөөнүн буту баспайт, кээ бирөөнүн дагы шарты келбей калат. Ошентип отуруп аягы жүрүп анан бир 13 ападан түздүм эле. Азыр ошондон бир мындай активный жакшы катышкандар, жоопкерчиликтүү болгондор 9 аял жакшы катышып жүрөт. Калгандарын качырып жүрдүңүз? Жок, алар деле жүрөт. Ден соолукка карап кичине ушундай катыша албай калып атышат. Азыр буюрса, мынакей 8-мартка карата жакшынакай ырлары менен тиги апаларды майрамдатабыз деп келип калышты. Жакшы. Былтыр биз ошо жана дагы айтып өттүм, азыр дагы бир айтып өтөйүн. Ошол түштүк жергесин кыдырдык да, Талант топар телепрограммасы бир ай кыдырып, мына Мавлиде өзү билет, айылына барып, ошол жерде өнөрүн, талантын көрсөттүк. Анан быйыл Айгүл эже биз көлдү айланып деп атабыз. Жакшы. Көлдүн берки бетинен баштап айланып отуруп, ал жакта деген апалардын топтору көп да, биз менен байланышы, биздин эфирге келгенчи. Ошолордун арасында эң алдыңкы топтордун бири сиздер деп билебиз. Анан бүгүн кайсыл чыгармаларды көбүрөөк ырдап бересиздер? Мен эми баягы өзүмдүн жашыма карата мындай эме кылганда кийинки ырларды ырдай албай калат экенсиң. Анан өзүбүздүн курактагы ырдап жүргөн Курбулар деген ырлары бар, Кыргыз күүсү деген ырлар бар. Ошолорду аткарганга аракет кылам. Анан өзүмдөн кийинки өзүм мүчөлөрүм болсо, тиги өздөрүнүн колунан ден соолук, неберем, энекем деген сыяктуу ырлар менен келишти. Жакшы. Хорго тосорумду алып келдик, өзүбүздүн айылдын баласы чыгарган. Ушул топ түзүлгөндөн бери канча формат тиктирдиңиздер Мавлид эже? Биз 14-жыл түзүлгөнбүз. 10 бой формат тиктирдик. Аларды атайын сактап коесуздар. Турат, башка иш-чараларга алмаштырып кийбиз. Апалардын мага жашоосу кызык да. Пенсияны алып, шеринеге барышып, чай ичишип, Анан эми бүгүн сиз майрамда бул жакта болуп калдыңыз, Мавлид эже. Анан эртең буйруза аксага баргандан кийин апалар чогулуп бир чай ичесиздер да, майрам. Кече сени 7 каналдан көрдүк. Ошол жакта бир сонун чыгармаларды аткардың да, буйруза эми кийинкиде апалар менен келиңиз. Күтөбүз. Биздин эшик ачык. 7 каналда Талант топар телепрограммасы ар бир апанын талантын, өнөрүн өзүнчө баалап, аларды эфирге чыгарып, аларга бир жакшы мамиле түзүп, алардын көмүскөдө жаткан бир өнөрлөрүн, таланттарын элге чыгарганга даярбыз. Элге чыгарбай калганда Facebookка чыгарып коебуз. Эжеке билет, апабыз билет. Чын ден соолук. Анан азыр мына ошол тосордон келген апалардын дагы бир жакшы чыгармалары бар. Мына ошол чыгармаларды угалы, ардактуу жалпы айымдар, апалар, эжелер, дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Манжа башка билек бирден биз, жер башка жүрүк бирден биз. Урпагыбыз манасын буг эненен, эне сайдан бир тарапка бир келген биз. Урпагыбыз манасын буг эненен, эне сайдан бир тарапка бир келген биз. Биз бурук кир кыргызбыз, сагынышкан, биз ынакбыз, жүрөктөр кагылышкан. Даркан белелетен биз дасторкон кел, конок келсе тең сыйлап жабылышкан. Даркан белелетен биз
кырсыктар кыргызга кайрылбасын, урууларга бөлүнүп айрылбасын. Тамырыбыз бирбесин бир чынарыбыз, чынарымдын чырпыгы да кайрылбасын. Тамырыбыз бирбесин бир чынарыбыз, чынарымдын чырпыгы да кайрылбасын. Чынарымдын чырпыгы да кайрылбасын. Чынарымдын чырпыгы кайрылбасын. Мына ушундай маанай жакшы март ай келди, жаз келди, эми жарышалы, күрөшөлү, иши кылса, жаңырларды жастыралык, жаңы формаларды тиктирелик. Быйыл өзгөчө жыл, себеп дегенде быйыл көчмөндөр оюну келе жатат. Мүмкүн көчмөндөр оюнда да жолугабыз. Ошол жакта дагы бир жакшы формаларыңыздар менен биз ойлоп атабыз. Мына ошол 7-каналда талант табылар телепрограммасы ошол көчмөндөр оюнунда дагы бир жакшы бир иштерди, жакшы бир эфирлерди даярдайлык депчи. Ошол эфирлерге сиздер да келиңиздер. Эми сиз жакынырааксыз, бат эле көлдү айланып эле келе каласыз. Анан Мавлид эже сиз сөзсүз келиңиз атайын Аксыдан, а? Бир жума убактыңызды ага чейин дарбыз бышып калат, бир 10 дарбыз салып алып келе бериңиз. Кудай кааласа. Буйруса. Ал эми Талас Шаңы тобу Бишкекте жакыныраак барып калат тез эле. Буйруса. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Майрамдык маанайларыңыздар жакшы экен, мен сиздердин жүзүңүздөрдөн көрүп отурам. Эшикте бизде апалар көп, алар дагы биз качан киребиз, биз качан теледен ошол биздин жалпы элди, аялдарды, айымдарды куттуктайбыз деп күтүп турган чагы. Ошондуктан сиздерге ыраазычылык билдирели. Эмдиги жылы дагы 8 мартта келиңиздер. Сиздер үчүн эшигибиз ачык. Ардактуу коноктор, бир чыгармадан кийинки келген конокторубуз менен тааныштырабыз. Чоң рахмат. Көрттөнүп чакан аймагы, таласы кийген сайманы, топчулук жытту айылымдын, түйгөнгү эмгек каймагы, жарокер толук бозойдун, жолунан тостум, жолунан тостум, жолунан тостум жайдары. Курбуга курбу кымбатта, кубаныч кошуп сырдашса, сыр түйнүн чечип олтуруп, билбеппиз эбак күн батса, жыргалы белең сезимге, жылдыздар көзүн, жигиттер көзүн ымдашса. Түбөлүп кеткис эсимден, түн бактуу кыштак четинен, жаңыдан чыккан ай нуру шыкалайт бизди секиден. Аңдыба бизди алтын ай, антыбыз не бак, шертибиз не бак, убада не бак бекиген. Аңдыба бизди алтын ай, антыбыз не бак, шертибиз не бак, убада не бак
Мына ошентип биз майрамдык эфирибизди улап жаткан чагыбыз, өзгөчө бир апалардын талантты өнөрү сиздерге жакса, бизге мына ушул жакшы ой пикириңиздер дагы биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларынан калтырат деген ойдобуз. Ал эми жагымдуу чыгармадан кийин дагы биздин студияга келип орун алган апаларыбыздын топтордун жетекчилери бар. Алар кимдер деп турсаңыздар, Алмагүл Бейшеналиева, Саякбай ата кыздары бүгүн атайын биздин студияга Тоң районунан келишти. Кош келиңиз, Алмагүл эже. Ал эми анын жанындагы Токтогүл Ырысбаева, Акмарал тоонун жетекчиси, Ысык көл районунан келип отурат. Ал эми Тамара Исакунова эжекебиз Бишкек шаарынан Тумар чыгармачылык тоонун жетекчиси, биздин таланттуу апаларыбыз. Кош келиңиздер. Манайыңыздар жакшы. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Майрамдык маанай кандай? Өзүңүз ошол топту жетектеп келесиз, анан топто чыгармачылык менен иштеп аткан апалардын саны канча? 12 апабыз бар, апалардан. Анан көбүнчөсү айылда шарт боюнча келбей алгандар бар. Айыл ичине чыгармачылык болуп, майрамдарды ырдап, майрам күндөрү чыгып, ошо аткарып жакшынакай. Калгандарыбыз тияк бияка областтарга чыгып, шарты барлар чыгып келип атабыз майрамдап, тартылып деген. Жакшы. Бала кезде бир 8 март келгенде бир ырсаптар менен куттуктайсың го, конверттер жазып, ошол күндөр эсте калды беле? Бир 2-4 саат уруп билгенсиз ба, Магүл эже? Жалпы биздин айымдарды куттуктайбыз бир ошондой ырсап менен, өзгөчө кылып. Эми бала кезде көп эле ырсаптар бар болчу, азыр эми эсибизде да жок. Айымдарды ошо 8 март менен куттуктайм. Баягы 8 март десе эле биз айымдарды элестетебиз да, апаларыбызды, кыздарыбызды дегендей. Анан аябай сулуу элестетебиз. Ушул айыбыз дагы ушундай сулуу, баарыбызга жакшы маанай тартуулайт. Ошол чыдамсыздык менен күтүп алабыз ошо. 8 мартты негизи өзгөчө айымдар аябай чыдамсыздык менен күтөбүз. 23-үндө эми көп эле айтып калат го, жигиттерге носки берип туруп анан 8 мартка келгенде Шуба алып, баалуу белектерди күтүшөт депчи. Токтогүл эже, 23-үндө кимдерге көбүрөөк подарка бересиз? Бир туугандаргабы же үй бүлөгө же иштешкендергеби? Эми көбүнчөсүн семьялар менен жашап аткандан кийин айылдагы иштеген жерден коллективдерге, үйүбүздөн жолдошторубузга, балдарыбыз классташтарына дегендей ошондой эле айыл ичиндеги эле ошондой майрамдар. Анан Алмагүл эжени мен билем, ушул ырыл эмес, сиз кол өнөрчүлүк менен алектеңиз, кол өнөрчүлүк менен да. Анан бир өзгөчө бир чокойлорду тиккениңизди көргөм да. Анан майрам күндөрү чокойлордон да сен ал деп белеги берип коесуз. Ооба, 23-үндө ошо аяштарыбызга, жолдошума биринчи белек кылгам. Анан аяштарыбызга, балдарыбызга болсо жылда эле белек кылып берип турабыз. Чокойдончу балдарыбызга, неберелерибизге. Андан тышкары ошо баягы кошуналар менен дагы майрамдык чайларыбыз бар. Ошол убакта дагы белек кылып берип, кичине мындай эме кылам да. Бүгүн эми сиз биякта эфирде жүрөсүз, анан кошуналар эмне болот? Же чыгып каласызбы? Же эртең отурасыздар бул коштан менен? Кошуналарды мен келейин деп токтотуп койгонбуз. Мен келейин, анан чогуду да. Мен ойлойм, быйыл анакей Токтогүл эже, Тамара эжеси менен отурат да. Кийинки жылы 8 мартта 2 чокой ала келиңиз. Тамара эжеге, Токтогүл эжеге. Токтогүл эже билет болуш керек кандай чокойлор тигилгенин, Ооба, айтып жүрөт, билем. Тамара эже билбесе керек, чындыгында биздин Кыргызстанды таанылткан кадимки эле жүндөн жасалган нукура, таза чокойлордун Алмагүл эже тигет. Бул атайын ишканасында ошо иштетип, анан сиздин чокойлор башка өлкөлөргө кетип барып сатылат. 5 мамлекетке кетет да. Биз деген япондор менен иштешебиз. Ошолордун жардамы менен даже биздин айылга цех ачылып берди да. Анан 5 мамлекетте уже биздики көбөйүп атат, уже бизге деген заказдар көбөйүп, жакшы биздин жүн бул жана меринос деген койдун жүнү, таза койдун жүнүнөн жасалат да. Анан аны тикпейбиз. Только кол менен жасалат да, баары тең. Аябай ден соолукка да абдан пайдалуу. Тамара эжеге жагып калды, эми чокой сурай берет го дейм. Эжекем болсо ошол жүн менен иштеп, чокойлор тигет. Сиз билгениме караганда жаз келди, жана бир апа айткандай, кетмен күрөк колуңуздан түшпөй малинаны өстүрөсүз. Мен агырот менен алектим. Агырот менен. Жаз келгеним. Аял зат ушундай даярданасыздарбы 8 мартка? Мен ушуну кийип барам деп, көп кийип. Көчөгө чыккенге даярдандык. Саякбайдын кыздары тобу бүгүн кандай ырлар ырдайсыздар? Кандай ырлар менен бир өзгөчө майрамдык маанай тартуулайсыздар? Биз бүгүн көл бермети деген хор менен келгенбиз.
ошол чыгарманы. Ошол чыгарманы. Анда ошол чыгарманы деле артынан угалы. Дароо эле Гөл Бермети биздин бүгүнкү апаларыбыздын аткаруусунда жаңырсын. Гүлдесте катары дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Ардактуу көрүүчүлөр, майрамыңыздар менен биздин эфирден алыстабаңыздар. Биздин ар бир эфирде YouTube, Instagram, Facebook барактарына чыгат. Ошол жакта да жакшы ой пикирлериңиздерди апаларга калтырып туруңуздар. Анан Токтогул эже ысык көлгө барган сайын бизди тосуп алып, малинасынан бербесе дагы сыйлап, баягы кыргыз эли ар дайым сыйчыл келет го. Анан ошол эле убакта ырдап да берип коесуздар да. Анан бирок ошол жанагы Акмарал тобунда мен бир эки эле апаны жакшы тааныйм да. Башкаларын негедир тааныбайт окшойм.
Кийинки аларда кошуп келүү пландар барбы? Ооба келишти апаларыбыз, бүгүн келишти. Апалар кырдап беренге биздин коллективдер дагы жакшынакай келишип болду. Акмарал тобунда мен мурун сизди Атып Күлөжаны көрчүм да, көрөп тааныйм да. Анан бүгүн Алар көп чыкчы эмес, эми кийинкиде уже кошулуп башташты. Бүгүндөн баштап келип баштаптыр да. Келип башташты. Кайсыл темада ырларды алып келдиңиздер? Биз эне жөнүндө эне ыйык эмеспи, эне жөнүндө энелер сыйлап ошо ырларды тап келдик. Жеке чырлардан балдарыма деген ырлар менен келдик. Амалыжа манай жакшыбы? Жакшы. Бир куплет ырдап бербейсизби, манай жакшы болсо? Кайсыл чарбаны ырдап бересиз? Жалпы биздин көрүүчүлөргө. Мен эми буга чейин жана Рыспай атабыздын 100 жылдыгына арналып аткан эми караоке конкурс болуп атпайбы? Ошондо Чолпон атадан экинчи даражадагы грамотаны алгам. Ошондо ырдаган ырымды ырдап берейин. Айбайлы келиңиз. Эжелерибизде бирөтө улуттук салабы ушул жерден, а? Билбейм кайдан жаралгансың сен мага, маңдайымда бүткөн жалгыз бакыттай. Сени сүйдүм, буйрук алып тагдырдан. Башкалардын миңи сага татыбай. Сени сүйдүм, буйрук алып тагдырдан. Башкалардын миңи сага татыбай. Сонун чыгарма. Жактыбы сиздерге? Жакты. Манай жакшы. Эми биздин эфирде кандай олтурсаңыздар, бүгүн майрамды кандай шаңдуу тозуп атсаңыздар, үйгө барганда дагы ошондой шаңдуу тозуңуздар, майрамыңыздар менен дейлик. Мен эфирден анча-мынча сыртка чыгып калганда дагы биздин апалар өздөрүн бири-бири куттукташып, жакшы отуруп атканыңыздарды көрүп атам. Мен сиздерди көрүп өзүм кубанып атам. Ушундай ынтымактуу биздин апалар. Биздин таланттуу апаларда ушундай ынтымак бар. Бирин-бири сыйлайт, улууну кичүү, кичүүнү улуу сыйлап, ушундай жакшы бүгүн майрам өтүп атат. Ошондуктан ардактуу коноктор, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер үчүн мына ушул Акмарал тобунун аткарында жагымдуу чыгармалар Гүлдесте катары жаңырсын, кабыл алыңыздар. Yürüme
алдыга да артка да барган адамдар, ал адамдар өтө билген адамдар, кээ бирлери чыдай билсе, кээ бири бул жашоого татыбаган адамдар, татыган бар, татылгандан аял бар, жашоо көркү үйдүн куту аялдар. Эмнеге деп сурасаңар, анткени аял эне, аял эже, аял жар дейт. Бүгүн жалпы айымдардын майрамы, 7 каналда майрамдык эфир алдыга карай өз нугунда уланууда. Биздин апаларыбыз талантын, өнөрүн жалпыңыздарга тартуулап сунуп жаткан чагы. Дагы бир биздин студиябызды гүлдөй жайнатып, жадырап, жайнап келип калган кадырлуу коногубуз бар. Динара Уралиева, Көл эне апалар тобунун жетекчиси. Бүгүн Ысык Көл районунан келди. Кош келиңиз, Динара эже. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Анан кийин Токмок шаарынан Нур тобунун жетекчиси Айна Исмаилова эжекебиз келип отурат. Ал эми бул топтогу жаштардын катарын толуктап, биздин таланттуу апалардын келечекте катарын толуктай турган топ. Курбулар, шайыр жеңелер тобунун жетекчиси Балыкчы шаарынан келип отурат. Гүлшат Жакшылыкова, кош келиңиздер. Майрамыңыздар менен. Майрамдык монайлар жакшы. Динара эже жакшы келип алдыңыз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Мынакей талыкпай, ырдап, өз өнөрүңүздөрдү, талантыңыздарды тартуулап келесиздер. Бүгүн майрам кандай башталды? Бүгүн майрам мен үчүн абдан сонун. Сиз күткөндөйбү же сиз күтпөгөндөйбү? Мен күткөндөй эле болот, ойлогондой, оюмдагыдай баары жакшы. Жакшы. Айнаш, сиздики кандай башталды майрам? Меники деле ойдогудай. Таң эрте ким куттуктады? Ким гүл берди? Азырынча гүл бергенге жетчү элекпи? Гүл бергенге жетчү элек, бирок бартан куттукташты, тобум куттуктады, жолдошум куттуктады, балдарым куттуктады, иштеген жерим. WhatsApp'тан тыңкылдап, чыңкылдап эле SMS-терге куттуктаалар келип атат. Гүлшат, сиздерди бүгүн куттуктагандар барбы? Болду. Бүгүн мен ойлогондон дагы абдан сонун күн болду. Себеби биз ушул жака Кудай буйрук кылган экен. Ушул жака келип отурабыз. Сиздердин дагы чакырууларыңыздарга чоң рахмат. Куттуктагандар болду. Сонун маанай. Жакшы. Эң башкысы бүгүн сиздердин маанайыңыздар жакшы болду. Биз жанатан бери канча апалар менен маектешип, алар менен сырдашып, ырдашып отурабыз да. Бүгүнкү эфирде шаңга бөлөпчү. Алардын маанайы аябай жакшы да. Анан сиздердики чото жакшы эмес. Же чарчап калдыңыздарбы алыстан келип? Жакшы, сонун. Жакшы. Курбулар, шайыр жеңелер. Да? Буга чейин биз таланттуу апаларды билебиз. Анан сиздер шайыр жеңелер болуп, жанагы жеңелер жаштардан куралдык деп атабыз. Бул качан куралды? Анан канча топто канча адам бар? Топто 6 айым бар, жеңе бар. Балыкчы шаарынын баары тең үй кызматкерлери, үй кожойкелери, жөнөкөй айымдардан куралган топ. Мен буга чейин шайыр апалардын тобунда жүргөм, жетиген тобунда жүргөмүн. Анан өзүм жаш болгондуктан баары эле сен шайыр апа эмессиң да, шайыр жеңесиң да деп күлүп калышчу. Анан ошондон мага идея келип калды. Шашпагыла мен түзөм деп. Анан шайыр жеңелер группасын түзсө эмнеге болбостур деп анан быйыл жайында биз Көлжекте боз үй тигип иштеп калдык. Ошол жакта таланттуу айымдар бар экен. Алардын жайында ал жакта шернелер болуп атты, тойлор болуп атты, анан ырдап калып аттык. Анан ошол жактан көрүп, анан мээлеп койдум эле, ушул айымдарды алыш керек экен деп. Шашпагыла деппи? Ооба, анан 1 ай болду уже. Жок, биз жаңы жылда топ түзүлдүк. Анан эң биринчи эле биз кайрымдуулуктан баштайлы деп Балыкчы шаарындагы Нурлуу балдар борборуна биринчи жолу ошол жака барып концерт койдук, белектерибизди берип, ошол жерден өзүбүзчө чакан тушо кеси кылдык. Жакшы, мынакей эми буйруза келечегиңиздер кең болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Ошол апаларыбыздын, Динара апабыздын, биздин Айнаш апабыздын жолун жолдоп, алдыга карай дагы булардан үйрөнө турган нерселер көп да. Анан Айнаш айтсаңыз, сиз эми Нур тобу көп жылдардан бери Токмокто өзүңүздөрдүн кызматыңызды кыласыздар. Анан Нур тобунда мыкты апалар бар, таланттуу апалар бар. Алардын башын сиз бириктирдиңизби? Кыйын болдубу бириктириш? Башы ошондой болуп калды, негизичи. Биз эң биринчи жанареки областтын 90 жылдыгына катышып калдык, уюшулуп. Ошол эки биздин музыкалык жетекчибиз Токон Контаев болду. Ошол эки кишинин эң биринчи өзүнүн жаңыры, жаңы музыкасы менен, жайлоо керемети менен ошо 90 жылдыкка барып калдыктан барып ошол жерден орунга ээ болуп, анан Кырчынга 2016 жылы барып келдик. Көчмөндөр оюнуна, Кырчынга. Анан биз ошондон бери эле Кудайга шүгүр, группабызда болсо, тобубузда болсо, кызматкерлерим да бар. Мисалы Тамара эжим тоже ушундай маданият кызматтери, Багда Гүл деген, калгандардын баары тең эжелерим да тең пассивный абдан
жакшы эжелерим бар, баары тең катышышат, баары тең ырдашышат, кол өнөрчүлүктөрү да бар. Деги эле баары тең шайыр. Баарыбыз тең шайырбыз. Токмоктон бул жака биздин эфирге келе атканда жөн келбей 1-2 ырдап келсеңиздер керек, келгиле кыздар, ушул ырдап баралы деп. Ооба, ырдап эметебиз. Кудайым буйрса жана унутпадым деген ыр менен келебиз. Анан өзүбүздүн дагы 1-2 кызыбыз бар, алар сольный ырлар менен келишет. Азыр анда мына ошол чыгармаларды чогугалы. Биздин Токмоктогу Нур тобундагы апалар кандай чыгарма алып келди болду экен, деги эле ошол апалар кандай талант болду экен деп бизди күтүп аткан болуш керек. Аны эмесе Гүлдесте катары кабыл алыңыздар. Нур тобунун аткаруусунда жагымдуу чыгарманы. Мына ошондой таланттуу апаларыбыз майрамда шаң, майрамга дем, күч берип жаткан чагы алысты карабай, баягы жакын кылып келип, мына көлдөн, ар бир тараптан келип отурган бардык апаларга ыраазычылык билдиребиз. Анан сиздин эфирден сырткары айтып калдыңыз, бүгүн мен жалгыз келдим, Ганя апаң келген жок, Шайра апаң келген жок деп аксакалдарыбыз биздин биз сыйлаган апалар да. Алар келбесе майрамда отурса керек тиякта өздөрүнчө. Эми ден соолуктарына, шарттарына жараша келе албай калышты да аларчы. Бирок куттукташтыңыздар. Ооба, сөзсүз ал куттукташып мени узатышып, аябай жакшы барып келди, чоң салам айтышты, билесиңиз алар. Силерге да
саламын жолдошту. Рахмат, саламы биздин сыйлаган апаларыбыз. Апалардын тобунда эң аксакалы 85-те, Каяктан 87 уже 88-ге барды. 88-ге чыгып атат. Мынакей Ганя апабыз. Ганя апабыз. Ганя апа деген бар, бирок мындай карап отсоң 70-теги апалардай күлгүчтүү, ырдап, апалардан кем калбай, динар күлөжөлөрдөн кем калбай ошентип жүрөт да. Бул да болсо сиздерге баш көз болуп. Чындап келгенде ушу сакалдуу кишилердин аркасында биз аябай сыймыктанабыз. Бизге де кой тигине мындай да ар бир шартка карап макул эмес болуп турсак, жок андай болбойт, барыш керек, минтиш керек, ырдаш керек, жүрүү тигинтели деп аябай уюштуруп ийишет да. Барбайм деп аткандар баары кетип калат. Койгопу, бул сакалдуу кишилер ушинтип аткандан кийин деп биз дагы жөнөп калабыз, ырдайбыз, репетиция кылабыз, ошолор. Аябай жакшы шайыр кишилер да. Өткөн жылы мына ошол Норус майрамында сиздердин айылга барып биз атайын репортаж даярдап келбедикпи? Ошол жерде дагы апалар өтө күчтүү экен да. Ал жакта апаларды ошо эл, ошол жактын калкы абдан сыйлап, төргө отургузушуп, урматтап сыйлап, бул да болсо ошол башыңыздардан ак эле шекти түшүрбөй, анан бизге окшогон теледен чыгып, ырдап турсаңыздар баягы өнөр адамдарын эл сыйлайт го, мына Тамара жакшы билет, Айныш жакшы билет болуш керек, Сиздер деле ошентип калабы? Концерттерди алдыга отургузуп, элечеңиздер менен. Ооба, урматташып, ак элешетпиз да. Сырын апаларыбыз да. Анан постоянно ошо такай эле астыга чыгарышып, урматташып, майрамдарга чакырышып ушинтип калышат. Токон агай обончу билебиз, анан ошонун биринчи ыры жайлоодо деп калганбызбы? Ошо жайлоо. Андан кийин дагы обондор жазып бердиңиздерби? Дагы жазып берген, бизде бар. Ошолордун баары тең бар. Триобуз бар, квартетибиз бар, хорубуз бар. Ыр керек болсо эле Токон агай кайрылат. Бизге эле кайрыла берели Токон ага. Анда как раз жолдо баратып Токон агай кайрылып, токмоктон ыр жаздыра кетесиздер. Заказ берип койсоңуздар, буйрутма берип койсоңуздар, дароо бат ырларды даярдап берет. Бүгүн кайсыл чыгармаларды аткарып берели деп турасыздар? Бүгүнбү? Бүгүн аткаралыбы? Бир эле куплет аткарсак болобу? Бир куплет аткарып бериңчи. Тиги негизи жаз майрамын келетпайбы? Анан жаз майрамда жалаң эле жаштар эмес, карлардын да майрамы да. Туура. Хоть апалардыкы. Ошо мен Кытай ырынын бир куплет ырдап берейин, Кытайчабы? Жок. Кыргызча. Кыргызча, Кытайлык ырдап. Ойлопурмун Кытайча ырдап. Аны деле үйрөнүп алсак ырдайбыз да койбоймунбу? Бериңиз. Мейли манда мен апаларды куттуктап коеюн. Жеке эле жаштардын сүйүүсү эмес, карлардын да сүйүүсүн айтып кетейин. Кагазга саламчы үчү, кастарлап жолук тигүүчү, кадырлуу болуп турбайбың, картайган кездин сүйүүсү. Кадырлуу болуп турбайбың, картайган кездин сүйүүсү. Улгайган кездин сүйүүсү. Апаларыбызды куттуктап коелу. Картайган кездин сүйүүсү жакшы болуп экен дейсиз. Ой, абдан да. Мына биз деле бул эжем деле жетпей болду. Биз деле уже 65-ке барып биз калдык. сүйүү десе эле ойлой беребиз да. Сүйүү жөнүндө ойлойбуз. Бирөө сүйүп калды. Сүйүүнүн ар кандай түрү бар, мекендин сүйүү, неберенин сүйүү, баланын сүйүү, ошол эле үй бүлөлүк бакытты сүйүү. Эң башкысы жашоону сүйүү, Эң башкысы жашоону жаркырада жашаш керек деп атпайбы? Өмүрдү сүйүү, өмүр бир келет. Абдан жакшы чыгарма болду да, бир кол чаап болду, жакшылап эле чаап болду. Адамасыбыз Айнаш сон чыгарма. Бүгүн биздин көрүүчүлөргө өзгөчө бир жаңылык, шайыр жеңелер ырдашат деп турбайлы? Бүгүн сиздер кандай чыгармаларды алып келдиңиздер? Бүгүн биз ошо жаз майрамы болуп, айымдардын майрамы болуп, апалардын майрамы болгон соң биз апа жөнүндө ырдай атап келдик. Апа, мен сизди мекеге алып барайын деген сыңар, Ошол чыгармаларды анда көрүүчүлөр менен биргеликте көрөлүк. Анан биз кайра алдыгара эфирибизди улантабыз. Мына ошол балык шаарынан түзүлгөн шайыр жеңелер бүгүн өзгөчө биздин 7-чи каналда эксклюзив деп койсок болот. Жаңы чыгармалар менен жаңы 100 десек болот. Буйрса сиздердин артыңыздардан да шайыр жеңелер көбөйсүн деп ниет кылалык. Мына ушулардын ырын кабыл алыңыздар.
Sen süyürüm apa, barasılım apa, ınağımsın. Bağbanımsın ata, zor baktımsın ata, korgonumsun ata, çırağımsın. Apa, daima siz menen maqtanamın apa. Men sizni Mekke'ge alып baramın apa. Beyişko siz barda dört tarafım, bulağımsın ata. Bir aytkan sözüңө şattanamın ata. Men sizni Mekke'ge alып baramın ata. Биікке жетелейт айтқандарым, шынарымсың ата. Ömür bergen mağa, көңүл бөлгөн мага, Кудай берген мага ай күнүмсүн, камкорлорумдан кубат берер мага, атам менен апам байлыгымсыз. Apa, daima siz menen maqtanamın apa. Men sizni Mekke'ge alып baramın apa. Beyişko siz barda dört tarafım, bulağımsın ata. Bir aytkan sözüңө şattanamın ata. Men sizni Mekke'ge alып baramın ata. Биікке жетелейт айтқандарым, шынарымсың ата. Apa, daima siz menen maqtanamın apa. Men sizni Mekke'ge alып baramın apa. Beyişko siz barda dört tarafım, bulağımsın ata. Bir aytkan sözüңө şattanamın ata. Men sizni Mekke'ge alып baramın ata. Биікке жетелейт айтқандарым, шынарымсың ата. Бейшененин таман алдында дегендей Меккеге мен сизди алып барайын апа, ата деп деле кошуп койсо болобу болбойбу? Кошулган атасы да бар экен. Аталар капа болуп калбасын да. Себеп дегенде эми аталардын майрамы өтүп кетти. Бирок ошонсо дагы аталарды деле кошуп койсо, атаны деле Меккеге алып барса болот болуш керек жанар күнү же болбойбу? Болот да сөзсүз. Сиз чалыңызды алып бардыңызбы алда? Эми ойдо бар, буюрса. Буюрса ниет кыла бериңиз, тилектер ишке ашсын дейлик. Ушул сиздерде ыр жастырууда кыйынчылыктар жаралбайбы? Же борборго келип жастырасыздарбы, же атайын ысык көлдө деле барбы?
бизде өзүбүздүн райондо жок. Аларда деле жаздырат экен, бирок мындай эфирге жарабайт да алар. Анан балыкчыга келип жаздырабыз. Атайы келебиз, чогулабыз, сүйлөшөбүз, ырларыбызды даярдайбыз. Биякта ошо жазуучу киши ыр жаздыра турган кишини аябай убактысын байкайбыз. Келе калгыла десек окуй деп келе калабыз. Бара каласыздар. Келип жаздырып кетебиз буюрса. Бир жылда канча ыр жаздырасыздар? Эми Чөнтөккө карайсыздарбы? ага да Чөнтөк калың болсо калыңыраак. Ага да карайбыз. Анан кээде бул кичине сакалдуу кишилер ырга жаттай элбей азыр кичине ушундай да, анан алардын шартына да карайбыз. Жатташына карайбыз. Бир айда бир ырды жаттаса керек апалар. Бул биз мисалы үчүн кичине жашырактарыбыз жаңы типтеги жаңы ырларды ырдайлы десек, алар кичине баягы одон айтканда тиш өтпөй калат да. Анан илгерки эски ырлардан тандайбыз. Алар да эмесинде бар да, сезиминде күчтүү. Ошолорго карап, анан ушу эски ырлардан тандап, хор жаздырып аракет кылабыз буюрса. Бирок эми баягы эски ырлар жүрөктөн кетпейт да, баарыбычы. Кыргызда ырдап жүргөн бир күн болсо, бир күн эзине түшүп калат болуш керек. Жакшы, Айнаш эже, сиздер мына ушул Токмок шаарында түзүлүп, анан эми борборго жакынсыздар, бат-бат келип турасыздар. Сиздерге оңойрок болсо керек, ыр жаздыруу, жеңилирээк болсо керек. Оңойрак. Анан өзүңүз айткандай азыркы заманда кичине чөнтөк. Ошону карап калабыз. Бизде да эжелерибиз бар, 75, 78, уже 80ге жакындап калгандар бар да. Анан ошолор деле ошо эжем айткандай ошондой болуп калат. Туура. Анан Токон Контаевди деле айтып кетейин, ал киши деген бизди уюштурганда, ал өзү негизи абдан мыкты кызматкер да. Ар бир адамдын үнүбүз бар, бирок эч ким бөлүшкөн эмес да. Экинчи, биринчи голос кылып кадимкидей сону бөлүп бизди үйрөтүп мындай астыга умтулду да. Ошурекин ыры менен биз эч тил ачар кылганбыз. Ошонун ыры менен жанагындай эме алганбыз, орун алганбыз, анан кийин кырчынга кеткенбиз. Туура, бирок чоң рахмат Токон Контаевга. Мен дагы ошол көп байкайм, сиздер ушул нур тобу ар бир ырларда үнгө бөлүп ырдаганыңыздар, абдан бул ырды кооздоп коет да. Биринчи үнгө алып, экинчи үнгө алып, үчүнчүнүбүз да бар. Үчүнчү үнгө алып. Бул эми сиздер акапеллабыз да бар деп. Эми сиздер билимиңиздер жок, маданий билим жок болсо дагы ошого аракет кылып кызыгууңуздар бар да. Музыкалык сабатыбыз жок, бирок Кудайым шүгүр сапатыбыз бар да. Курчаткада айтып коебуз эми анча-мунча Токмокко келип. Келип туруңуздар, келсеңиздер Кудайга шүгүр алып. Токон агай вообще бар. Сиздерде ошондой барбы? Пландар барбы? Пландар бар, буйрса. Ошо мен ушул апаларды көрүп эргип алгам да. Апаларды көрүп, мен көп жыл жүрдүм, 5 жыл жүрдүм шайыр апалар менен. Анан ал кезде мындан да жашыраак элем, анан ошону күлүп калышчу да. Анан сен апа болдуңбу деп. Сен эрте эле апа болуп алдыңбы дешипчи. Анан азыр абдан кубанычтамын ошол апалардан үлгү алып, биздин жетекчибиз Оңолбек Сейитказиев агайыбыз уюштурган ошо жетеген топту. Айнагүл Табалдиева эжекебиз бар. Ошол кишилерден үлгү алып, анан ушундай идеялар келип, анан топту түзүп калдык да. Жакшы, сиздердин маанайыңыздар жакшы болсо эң башкысы бүгүн сиздердин майрам. Бул майрам бир жылда бир келет. Анан жана бир апабыз айтпадыбы? Биз атайын майрамыбызды өзүбүзгө бир форма тиктирип коебуз. Ошо майрамды утулай өзүбүз белек кылабыз деп. Мүмкүн сиздер да өзүңүздөр бүгүн белек кылып, эфирден чыккандан кийин бир жерге барып жакшы чай ичип, бирөөлөрдүн жакшы куттуктоолорун угуп, өзүңүздөр сыйлайт болушуңуздар керек. Өзүлөр өзүн сыйлайт деген жакшы сөз бар го. Ошондуктан ар дайым үнүңүздөр өчпөй, биздин эфирдин жүзү болуп, Талант Апалар телепрограммасына бат-баттан келип туруңуздар. Адактуу жалпы көрүүчүлөр, сиздер үчүн биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Биздин апалардын талантын, өнөрүн калтырбай көрүп туруңуздар. Kırgızbız sağınışkan, bizim akbız yürekleri kağılışkan.
мысықтар қырғызға қайрылбасын, уруруға бөлініп айрылбасын. Тамырыбыз бири биздин, бири чынарыбыз, чынарымдын чырпыгы да кайрылбасын. Тамырыбыз бири биздин, бири чынарыбыз, чынарымдын чырпыгы да кайрылбасын. Чынарымдын чырпыгы да кайрылбасын. Чынарымдын чырпыгы кайрылбасын. Ардактуу көрүүчүлөр, кымбаттуу жалпы биздин апалар, эжелер, карындаштар, сиздер 7 каналдагы Талант Топалар телепрограммасынын 8 март аялдардын эл аралык майрамына арналган майрамдык чыгарылышын көрдүңүздөр. Алардын жагымдуу жаңылыктары жана эргиткен ырлары бүгүн сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрдү деген ойдобуз. Андыктан жалпы республикабыздагы аял затын, айымдарды дагы бир жолу майрам менен куттуктайлык. Ден соолугуңуздар бекем, үйдүн куту, жашоонун түркүгү болуп аман болуңуздар. Сиздер менен коштошобуз. Келерки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламатта калыңыздар.